ойлон жана байы. Жашоодо биз кыла албаган жана биз жете албаган көп нерселер бар. Аларга тишибиз өтпөйт деп ичибизден ойлойбуз. Алардын арасынан такыр эле кол жеткис максаттар да бар. Бирок бир нерсени билип алуу керек. Биздин ойлор урук сыяктуу. Аны эгебиз, сугарабыз. Убакыт өткөн сайын баягы урук бакка айланат. Канчалык чындыкка дал келбегендей угулбасын, мээдеги ийгиликке жете турган ойду да дал ушул уруктай кылып багуу керек. Эл оозунда кыялдануу зыян эмес деген кеп жашайт. Бул нерсе жалкоолордун иши деп айтышы да мүмкүн. Бирок ойдогу нерселерди терс жана оң деп бөлүп көрсөк, кайсы бир максатка жеткениңизди эстеңиз. Буга жеткичекте кандай ойлорду ойлодуңуз эле? Качан, кандай шартта, эмне үчүн бул жөнүндө ойлогонуңузду эстеп көрүңүз. Эстесеңиз, бул да башында жөн эле кыял, ойлор гана эле. Кийин ойлонуп баштадыңыз. Эмне үчүн муну кыла албайм? Кийин бул буга жетем деген максатка айланды. Ийгиликке жетишкен Google, Facebook компаниялары дагы башында ушундай эле ой болчу. Эми көрүп отурабыз. Кийин булар да максатка айланып, ийгиликке жетти. Альберт Эйнштейн атагы чыга элек кезинде аялына кийин Нобель сыйлыгын алганда бардык акчасын сага берем деп айтып турган. Башкача айтканда, ал Нобель сыйлыгына жетүү максатын түпкүрүндө эле бышырып, аны аларына көзү жетип турган. Качан бир максатты ойлогондо, мээден нейрондорго жаңы жолдор түзүлөт. Канчалык көбүрөөк ойлонсоң, ошол жолдору чоңоюп турат. Убакыт өткөн сайын ал жолдор бекемделип турат. Качан бул максаттар реалдуулукка жакын келбей калганда, боштук пайда болот. Мээ боштукту толтуруу үчүн жигердүү иштеп баштайт. Мээ ошол багытта анализдерди жүргүзүп, ошол максатты ишке ашырууну ойлонот. Кээде мен ойлоп жаткан нерселер реалдуулукта болуп жатат. Мен муну кечээ эле ойлодум эле деген сөздөрдү айтып калабыз. Мунун баары жогоруда айтылган нерседен болот. Биз билбей эле мээ бизге ошол максаттын уругун сээп койгонбуз. Ушул эле нерсе сиз ооруйм десеңиз да мээ даяр болот. Эмнени ойлосоңуз, мээ магнит сымал ошол нерсени тартып, мээ даярданып алган болот. Анан ошол нерсе болуп, адам ооруп калат. Мындай нерсе сиз өзүңүздү ийгиликсиз адаммын деп ойлогондо да дал ушундай болот. Канчалык коомго керегим жок, ийгиликсиз адаммын деп ойлой берсе, ошол нерсе боло берет. Демек, адам ийгилик, улуу максаттар, керемет нерселер жөнүндө ойлонуусу керек. Томас Эдисон, Стив Джобс сыяктуу адамдар күн сайын ошол улуу максаттар жөнүндө ойлонуп турушкан. 3000-чи жолкусунда смартфон жасап, аны бүткүл дүйнөгө таанытты. Демек, ийгилик адамдын мээсинен көз каранды. Туура максат коюу бул алгачкы жана маанилүү кадам. Салыштырып карап көрсөк, Америка жана башка өнүккөн өлкөлөрдөгү адамдар алсак, алардын амбициялары 100-1000 эсе өйдө экендигин байкаса болот. Мисалы, бизге бир компания ачып, $2000 киреше тапсам деп башкы максат кылып алгандарды көрүп эле жүрөбүз. Америкада болсо, дүйнөлүк бренд ачып, дүйнөнү багынтсам деп ойлонот. Айырма бар бекен? Андыктан мен алсызмын, колман келбейт деген ойлорду мээден кубалаш керек. Амбицияны туура коюуну үйрөнүү керек. Өзүңүзгө чек коюуну коюп, эмнени кыла алам, кандай мүмкүнчүлүктөрүм бар деп ойлонуу керек. Туура ойлонуу ийгиликтин башаты. Бул видео сиздерге жаккан болсо, каналыбызга подписка кылып, жакын адамыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Бул видеону бөлүшүп коюу менен сиз биздин каналыбыздын мындан арыда өнүгүшүнө чоң салым кошкон болосуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.